Чындык маалымат сайты жыл наамдарын жарыя кылды. Башкы атамекенчи жылдын мыкты адамы деп таанылды. Биздин Чындык маалымат агенттигинин тандоосу менен сиздин ушул 2016-жылы аткарган саясий ишмердүүлүгүңүздү баалап, биз сизге жыл адамы деген номинацияны ыйгарууну чечтик. Рахмат. Эметебиз. Рахмат. Көп номинациялар бар. Жылдын мыкты саясатчысы, мыкты депутаты дегенче. Анан ошолардын ичинен мен жылдын мыкты адамы деген номинацияга өзгөчө баа берем. Мен үчүн жылдын мыкты адамы деген чоң баа да. Анткени саясатчы болсоң болот, бизнесмен болсоң болот. Бирок адам болуш бул кыйыныраак. Чындык маалымат сайты интернет айдыңында миңдеген окурмандардын көңүл чордонунан түнөк таап келүүдө. Андыктан аталган сайт маалымат айдыңында коомдук кубулуштарды чагылдырып берүү менен бирге жыл каармандарынын эмгегин баалоону да эп көргөн. Өмүрбек Черкешевичке бул наамды бергенсин себеби Өмүрбек Черкешевич ушул 2016-жылы өзгөчө чындыкты алып чыгып, өлкөнүн кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүү аракеттерин кылып, жакшы кадамдар таштады. Ар бир инсанды биз учурунда баалаганды үйрөнүшүбүз керек. Мынакей жакында эле казак туугандарыбыздын бир казак белги акыны бул киши тууралуу жакшы бир ыр саптарын жараткан экен. Баягы ар бир адамды учурунда баалаш керек дегендейчи. Биз дагы мындай инсандарды учурунда баалап, алардын билимин өлкөнүн өнүгүшүнө пайдаланып алганыбыз туура. Чындык маалымат сайты коомдук турмуштун өнүгүшүнө зор салым кошкону үчүн эл өкүлү Каныбек Иманалиевге чыгаан мекенчил наамын ыйгарды. Ошондой эле ата мекенчи депутат Аида Салянованын депутаттык ишмердүүлүгүн баалап, чыгаан айым депутаты наамын ыйгарды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.